Быйыл баягы суу маловодья болуп аткандыгына байланыштуу Шаар тургундарына, көңүл ачуучу оюн зоок жайларынын ээлерине ишкерлик чарбаларга электр жарыгын үнөмдүү пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Түндүк электр ишканасы көрнөк жарнактарды, жарык берүүчү жабдууларды ыксыз пайдалануудан алыс болууга чакырат. Токтогул суу сактагычында суунун аз топтолгонунан улам өлкөдө электр энергиясы тартыш болуп, аны импорттоо зарылчылыгы жаралууда. Калкка түшүндүрүү иштери күн сайын жүргүзүлөт. Өзүңөр көргөндөй азыркы жогоркудагы абонентте жарыктандыруу үчүн эшигин алдына деген 125 лампочка тартылган экен. А жерге жарык бериш үчүн 2-3 лампочка жетет. Анан ошондой учурлар бизде болуп атат. Өзүбүздүн абоненттерге күндүзгүсүн дагы, түнкүсүн дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Үнөмдүү колдонуп, кандай колдонуусун ошону бардык өзүбүздүн абоненттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мы понимаем обращение Североэлектро о необходимости сокращения. Жарыкты керектөөнү азайтуу тууралуу түндүк электр ишканасынын кайрылуусун түшүнүү менен кабыл алдык. Бул аргасыз кадам экенин билип турабыз. Сырткы жарыктандырууну чектедик. Кышында таптакыр электр энергиясы калганча азыр үнөмдөп колдонуу зарыл. Туура эле кабыл алып атабыз. Эми токтогулда суу аз, действительно аны угуп эле атабыз көптөн бери байкап. Ошо көмүр алып койдук, буюрса отопление сезон башталат скоро. Дайыма эле көмүр менен жылытабыз в основном. Кээде обогревательдер бар, күн жылуураак кезде мындай эле электричество колдончубуз. Эми быйыл в основном көмүр жагат экенбиз да. Даярдык нормально уже.